Assalamu alaikum. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу бизнесмен ишкеракелер же иш баштоочулар. Ош шаарынын борборунан же жакшы эл каттаган жерден бизнес бап ушу имарат издеп жаткан болсоңуздар, бат бизнес ушул имарат сатка чыкты достор. Жалпы аянты 100 метр квадратты чапчыт, экиге бөлүнгөн. Учурда бир тарабы ушу тиш дарылоо жайы болуп иштеп турган болсо, ал эми экинчи тарабы билинчик бышырып, ушинтип элди тейлеп жаткан учуру. Кааласаңыздар 50-50 кылып алсаңыздар болот, же 100 метр квадратты бир жолу алып алсаңыздар дагы болот. Эми бардыгы эле кызыгып аткандыр, баасы канча болду экен деп. Баасы буйруса $2200 бааланууда. Бул айтылыш баасы, кеми дагы болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Анда жүрүңүздөр, сиздерге кирип тааныштыралы, бирок ага чейин жайгашкан жерин айтып өтөйлү. Азыркы учурда биз Оштогу Уркуя Салиева көчөсүнүн боюнда турабыз. Бул жакта жакшы билесиздер, Таалайбек Сарбашев баш болуп ушу мэр болуп турган учурда зыңкыйтып сонун кылып парк кылып койгон эле. Ошонун бет маңдайында. Бул жагында окуу жай, мектеп, бала бакчалар бар. Бул жакта юридический окуу бар, колледж. Кыскасын айтканда, тынымсыз студенттер, элдер аябай көп нары бери өтүшөт экен. Жыш жайгашкан Уркуя Салиева көчөсүндө элдер ушу келип кетет, бизнеске дагы жакшы. Так, болжолду билдиңиздер, келе бересиздер туугандар. Бул жерде мына лаваш сити бар экен. Миң түркүм бар андан. Бул жагынан кайсы? Себет дейт. Ушул имаратка келе бересиздер. Ана биринчи имаратты көрсөтөлү. Бул холл экен. Ушу келген пациенттер ушул жерде күтүп турушат. Бул жагы дагы бир бөлмө, мынакей. Көрүп турасыздар, асты мына ушундай кафелденген. Андан бул жагына келе турган болсоңуздар, ушу даратканасы, раковина, күзгүсү менен достор. Эми бул эмелектердин бүт бардыгы чыгып кетет. Бул жеңил курулуш материалдары менен бөлүнгөн. Мунун бардыгын алып сала турган болсоңуздар, өтө кенен 100 метр квадрат кенен жер буйруса имарат сиздердики болот. Эми экинчи бөлмөсү дагы бар, андан көрсөтүп өтөйүн. Бул жакта дагы бир тиш дарылоочу жайы бар экен. Кондиционер бар достор, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Көчө тарапты караган терезелери камтылган. Ичкери келе турган болсок, бул жагында ушу лаборатория деп коебузбу, айтор ушундай жай экен. Суу келген. Кыскасын айтканда, бардык шарттары бар, документтери так. Анан эми бөлүп сатуу жолдору дагы бар. Башында айтып өткөндөй эле 50 метр квадратны бир бизнесмен ала турган болсо, ишкер 50 метр квадратын дагы бирөө алып койсо болот. Бул жагы мына билинчик бышырган жай. Азыр ичкери кирип көрсөтөбүз. Бул кире бериш жайы, кладовкасы. Андан ичкери бул жагына кире турган болсок, бул жерде дагы ошо билимчиктин смесин даярдоочу жай экен. Суулар келген, кадимгидей суу жакшы напордо чыгып берип турат. Асты кафелденген. Эми бул жерде дагы бүт бошотуп берет. Бийиктиги бийик экен. Бул жакта дагы мына кондиционер бар экен буйруса. Эми кийинки бөлмөсүн көрсөтөлү. Бул жакта эми билинчик даярдалса, бул жакта бышырылып сатылат достор. Мынакей. Бул жер дагы өзүнчө кенен узун турасын болжол менен айта турган болсок, бир 6га 2,5 чыгып калат. Жакшы жасалгандыр негизичи. Эми алган адамга өтө сонунда ушундай ижарага берип койсоңуздар деле, ай сайын буйруса чөнтөгүңүзгө 100 миңге жакын акча түшүп турат. Учурда экөө тең ижарада турат. Ээсинин айтымына караганда, ушу 100 миңге чейин акча төлөшөт экен. Келиңиздер, алыңыздар. Ээсинин номер экранасында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Магазин ачасызбы, бир кафени ачасызбы, айтор иштеткен сайын акча таба турган. Иштеткен сайын акча таба турган, сиздердин чөнтөгүңүздөрдү кампайта турган, үй бүлөңүздөрдү бага турган жай болот. Кааласаңыздар, бул жерде эми бөлүп берет да, документин жасап берет сиздерге. Астыны каздырып, башынан курулуш кылсаңыздар болот. Подвалы плюс, бул биринчи кабаты плюс, экинчи кабаты дагы плюс. Кыскасын айтканда, иштете бересиздер. Жыйынтыктадыганда келесиз, аласыз, акчаны кырасыз.